Мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан Ош шаарында курулуп жаткан үйлөрдүн курулушу кызуу жүрүүдө. Дал ушул Курманжан Датка Сүйүнбаев көчөсүнүн кесилишинде курулуп жаткан Асман Резиденс 1 турак жайынын курулушу 2024-жылы башталган. Учурда алдыңкы жумуштар 12 кабатка чейин көтөрүлүп, чатыры жабылды. Мында жалпысынан 8 блок болот, 543 батир бар. Учурда 250ден ашык жумушчу кызуу жумуш алып барууда. Штукатурка, электричество, электромонтажный работа, сантехнические работы иштери жүрүп жатат. Пайдаланууга 2026 жыл 4 кварталына берилет Кудай кааласа. Жумушчулар керектүү материалдар өз убагында келип атат. Арматуралар качественный, кирпич бардыгы сапаттуу келип атат, бардыгы жакшы. Бул ипотекалык турак жай комплекси 2 гектар жерге курулууда. Жалпы 8 блоктон турган Асман Резиденс 1-де 543 батир болот. Ал эми ушундай эле Асман Резиденс 2 турак жай Мамыров көчөсүндө салынууда. Анда 4032 батир болот. Ошондой эле каладагы эң бийик кабаттуу үй дагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жатат. 18 кабаттуу үйлөр Алиев көчөсүндө жайгашат. Үйлөрдүн сырткы фасады шарга көр кошо тургандай жасалууда. Курулору тосмолонуп, жашоого бардык шарттар түзүлөт. Уна токтотуучу жайы да каралган. Ал эми биринчи кабаттары бизнеске ылайыкташтырылат. Батирлер 1, 2 жана 3 бөлмөлүү болуп, ички жасалгасы менен кошо бүткүрүлөт. Конуш ээлери ачкычын алып, дароо көчүп кирип жашай тургандай болуп тапшырылат. Дал ушул Асман Резиденс 1 турак жайындагы жумуштар комплекстүү уланууда. 12 кабатка чыккан бул 3 блокто 1, 2 кабатында ички жасалгылоо жумуштары кызуу жүрүүдө. Дал ушул биз кирген бөлмө 2 бөлмөлүү, анда бардык комнаттар бир типтүү жасалган, ак жана эшик терезелери коюлган. Сантехника, электрика жумуштары кызуу аткарылып, дээрлик бүткөнү калган. Бөлмөлөр жарык болсун деп атайын, ак түскө эме кылганбыз. Стена ак, потолокту ак тандаганбыз. Мына бөлмөлөр жарык. Канча метр квадрат? Двухкомнатный, 2 комнаталык квартира, 77 метр квадрат. Санузел, ванна, туалет отдельный каралган бул жакта. Жалпы жумуштар 8 блокто 5 этажга чейин шыбак иштери бүткөн. Жакында санузел, ванналар алып келип коюлат бул жака. Учурда Ош шаарында 4 тарихтуу ипотекалык турак жай комплекстери курулууда. Алгачкы ипотекалык батирлер келерки жылдын 1 кварталынан баштап тапшыруулары күтүлүүдө. Мамлекеттик Менин үйүм программасы аркылуу Ош шаарында 2028 жылга чейин дээрлик 6000ге жакын үй бүлө жаңы батирге ээ болору мерчемделген. Акылбек Тагайбек уулу, Айбек Үсен, Ала Тоо 24, Ош.